Рахмат, урматтуу жетекчилер, биз Айдарбек Абдыраевич менен дагы талкуулаганбыз бул маселени. Негизи деген мен суранат элем, Айдарбек Абдыраевич, президентибиз айтты эле, бүт мыйзамдарды, макулдашууларды эми ошонун ичинде болуп атат да, жакшылап талкуулап туруп, анан өкмөткө кийин деген коомчулук тарабынан суроо болбош үчүн. Ошондуктан бул маселелердин баары комитеттерде талкууланганы мен туура деп ойлойм. Бир эле сураныч, эми бизде көчмө жыйын болуп калып, өткөн жумада биз жок болуп калдык, ошондуктан биз депутаттар менен жолугуша албай калдык деп мага жооп бердиңиздер. Кийинкисинде алдын ала бир 3-4 күн калганда деле бизде дүйшөмбү күнү бош болот да комитетке чейин. Депутаттар менен жолугуп, комитетте болгону 10 депутат барбыз. Ошол 10 депутаттар деген дүйшөмбү күнү ар дайым биякта болушат. Жолугуп ушул маселелерди алдын ала суроолорго жоопторду алып, депутаттарды ынандырып, ошол маселеге эмнеде жанакындай бияктан биз онлайн кошулуп калганда кээ бир маселелер угулбай калып атат. Онлайн болсо деле бизде азыр цифровизация менен санарип мондай айпадтарды көтөрүп жүрбөйбүзбү? Ушу сүйлөшөт элекпиз десеңиздер, биз да коштуруп беребиз. Өзүнчө ар бир депутат менен сүйлөшөсүздарбы, телефон чаласыздарбы, талкуулап алдын ала маселелерди чечип алыңыздар. Мындай суроолорго кийин жарым сааттай онлайн жооп бергендей болбоңуздар деп ойлойм. Аябай ыңгайсыз болуп калды да. Рахмат, урматтуу кесиптештер. Өткөн жумада көчмө жыйын менен ошо биз депутаттарга кире албай калдык деп жооп беришти. Бирок мындан ары мен ойлойм, Эрнест Мукашбекович жана Рамиз Гүлагланович келген маселелер боюнча Бишкекте турганы Бишкектен, тиги сыртта жүргөндөр келе албасаңыздар, онлайн биз менен кабарлашып, телефон аркылуу байланышып, ар бир депутат менен сүйлөшөт деп ишенем. Берген суроолорго расмий жазуу түрүндө маалыматтарыңыз болсо берип коюңуздар деп мен Айдарбек Абдыраевич сиздерден дагы өтүнөмүн.